Ошондуктан жердеги мен акталып кеттим, мен герой болуп кеттим деген ошол саясатчыбы, башчыбы, тегерегинде жүргөндөрдү мен мындай ойлондум да, булар чын эле акталып кеттиби депчи. Жок, акталган жок. Эмнеге дегенде, акталыш үчүн акталуу деген бул күнөөсүн кечирилүү болот. Дегил ар бир адам күнөөсү кечирилиш үчүн эмне кылыш керек делгенде, күнөө жасаган адам мүмкүн жаман эмес, жан дүйнөсү жарды деп эсептелет. Бирок акка айланса, ошо арбай периштеге, арына, чындыкка айланса, арбай периштеге айланса, ошол милдетти аткарса, анан күнөөсү кечирилет. А булар аткарып атабы? Жок, аткарган жок. Демек, акталган жок. Аалам актаган жок, жан Кудай актаган жок. Ага караганда мен жана Белый деген ат баштап алып атууга кетип дейт, аны мен кеткен атып турам, мен бир суткада актап кетет экенмин дегендей. Бүгүн чындык үчүн камалып аткандар булар чоң утушка ээ болуп атат. Бир нерсенин башы болуп берип атат. Бул бир баатыр болуп берип атат. Кана сиз да ойлонуп көрүңүзчү, ар бириңиз. Мен акталдым баалам астында депчи. Күнөө көп. Көз караш ушундай ичи тарлык да бул күнөө, көрө албастык да бул күнөө, арам ойлоо да бир күнөө, толтура. Бирөөгө мындай түшүнүп түшүнбөй, сен улуулукка жетпей туруп баа берүү да күнөө. Жөн эле могу ааламдан келген жанды, ааламга буйрулган танды жерге иштетип, байлык бийлик үчүн жашап алуу, бу да өзү бир күнөө. Ушул күнөөдөн кутулдумбу, мен акталдымбы деп ойлонсоңуз, жок, акталган жоксуз. Эмнеге? Акка айланыңыз. Жана сиздер күлгөн жап-жаш болсо да ошо периштеликке айланып алды. Сүйлөшүп көрсөңүз. Бизде бир эже келип айтат, неберемме менен тең кыз мага сабак өттү, мен аябай ыраазы болуп калдым дейт. Балам арак ичип түртүндө дейт. Анан келиним чалды, апа тынчтык бербей айтат, балам жогорку кызматта иштейт. Азыр ушу сабактан барып эле чыксам, тилдейин деп атсам, шашып атам десем, айтты, неге десе, анан ушинтип тилдейин. Эже, тилдебей эле сиз мээрим төгүңүз да. Сиз тилдегенде эчтеке чыкпайт. Мээрим төгүп койсоңуз, ал уялып калат. Мындай сөз менен жакшы жагын айтып койсоңуз. Мен неберем менен тең кыз сабак айтты мага. Мен күткөн эмесмин мындай, аябай кем турбаймынбы деп айтты. Анысы кандай, көрдүңүзбү? Өскөн адам ошондой периштелик болот. Ошондой акка айланат, ал ааламды кызматын аткарып атат, мына чындыкты жеткирип атат.